Кирешесин гана ойлогон айрым финансылык кредиттик мекемелер кредиттин реалдуу наркын жашырышат. Ал жашыруун үстөк пайыздарды айрым кардарлар байкашпайт жана эмне үчүн насияга алдын ала эсептөөлөргө караганда бир нече эсеге көп төлөп жатканын түшүнүшпөйт. Андыктан банк менен келишим түзүүдөн мурда карыздын жол жоболорун тактап алуу зарыл. Кредит алуудан мурда кандай маалыматтарды такташ керек? Бул тууралуу Капиталдын Улуттук банк менен биргеликте даярдаган Финсабат рубрикасында. Эгер насыя алуудан башка аргаңыз жок болуп, акыркы чечимди кабыл алган болсоңуз дагы дароо банктан акча алууга чуркабаңыз. Алгач болушунча көбүрөөк маалымат топтоо зарыл. Финансылык кредиттик мекемелердин веб-сайтын ачып, үстөк нарк, комиссиялык төлөмдөр жана насыяны төгүүнүн шарттарын карап чыгыңыз. Айтмакчы, бардык банктардын интернет баракчаларында насыя калькулятору бар. Анда айлык төлөмдөрдү эсептеп чыгарып алсаңыз болот. Бир нече финансылык мекемелердин шарттарын карап чыгып, салыштырып, ылайыктуусун таңдаган оң. Албетте, биринчи кезекте үстөк пайызды карап чыгыш керек. Айрым банктарда жашыруун пайыздары, комиссиялык төлөмдөр болот. Алар аз көрүнгөнү менен иш жүзүндө олуттуу акча келип чыгат. Андан сырткары насыянын көлөмүн так аныкташ керек. Көп акчанын пайызы да көп болот. Кардар азыраак алып, кийинчерээк дагы карыз алса болот. Клиент сам должен рассчитать. Банктын кызматкерлерине барып туруп эле сиз суроолор берсеңиз болот. Алар түшүндүрүп берет. Кредиттин өлчөмүн, кайсы өлчөмүн төлөй аласыз, кайсы азыр кредит боюнча кандай пайыздык чендер болуп атканын, канча комиссиялык төлөмдөр бар, ошонун баарын сизге түшүндүрүп берүүгө булар милдеттүү да. Жылдык үстөк пайыздын гана эмес, жылдык эффективдүү үстөк пайыздын дагы көлөмүн аныктап алыш керек. Анткени эффективдүү үстөк пайыз насыянын жыйынтыктоочу наркы. Ага комиссиялык жана башка төлөмдөр дагы кошулат. Булардын баары негизги маалыматтар баракчасында ачык көрсөтүлөт. Ар бир банк аны кардарга бериши керек. Экинчиден, комиссиялык төлөмдөрдүн өлчөмдөрү, үчүнчүдөн кредитти төлөй албаган учурдагы чегерилген туума айыптардын өлчөмдөрү, андан тышкары сиздин графикке ылайык төлөй турган бир айлык төлөмдөрдүн суммалары, ошол негизги маалыматтарды билүү зарыл болуп эсептелинет. Банк менен насыяны төлөөнүн жолдорун да алдын ала аныктап алуу зарыл. Сизге кайсы жол? Аннуиттик же жиктелген туура келеби? Кардар катары укуктарыңызды белгилеп алыңыз. Келишимге кол коюудан мурда аны менен шашпай таанышыңыз. Айтмакчы, банктар келишимдин долбоорун кардарга алдын ала бериши шарт.